Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Şariat boyunca qarız alуу, berүү kандай? Ушул боюнча түшүндүрүп бериңизчи. Allahu akbar. Туугандар, qarız alуу, berүү бул мамиле. Мамиле исламда өтө маанилүү бир бутак. Бул мамиле мусулманга эле эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман эмес жөөттөрдөн да карыз алган. Карыз берсе да болот мусулман эместерге, алса да болот. Вообще-то карыз деген өзү кандай өзү? Карыз деген мындай туугандар. Карыз берүүчүгө дагы адеп бар, карыз алуучуга дагы адеп бар. Ушул мамилени жакшы кармай турган болсок, ибадатыбыз сакталат. Болбосо ибадатыбыз талкаланат. Ушул мамилени карыз берүүдө дагы, алууда дагы эске албай турган болсок, анда сооптон кур калабыз. Анда биринчиден, экинчиден ушул мамиле боюнча Алла Тааланын өкүмдөрүн, пайгамбар сүннөттөрүн жандандыра албай калабыз. Алымдар айтышат, мусулман эместер исламдын баалуулугун мамиледен көрөт дейт. Биз мамиледен гана көрсөтө алабыз. Кулк мүнөздөн көрсөтө алабыз. Жашоо тиричиликтен көрсөтө алабыз. Ибадаттан көрсөтө албайбыз аны. Ал кандай деген? Намаз мечитте болот да, биздин мечитте окуп атканыбызды алар мечитке кирбейт. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах жүрөктө, орозо иште, зекет мусулмандардын чегинде гана берилет. Меккеге вообще киргенге болбойт кафырларга. Демек 5 исламдын түркүнөн алар жакшы көрө албайт исламды. Чүнктүү алар каерден көрө алат? Биздин мамилебизден, биздин убадабыздан, биздин тактыгыбыздан, келишимдин үстүнөн чыгуудан, кыянат кылбагандан, карыз алып өзүнө кайтарып бергенден, учур милдеттеме, жоопкерчилик алганда, толук аткарууда, мынаны көрөт дагы, мусулман ушундай болот экен деп, анан исламдын баалуулугун көрүп, исламдын эшиги ачылат ага, исламга киргенге. Биздин кулк мүнөз, кичпейилдигибиз, кечиримдүүлүгүбүз, адамгерчилигибиз муну көрсө, анан эшиги ачылат исламга. Берки 5 аркылуу эмес да? Мыналар аркылуу. Так, дальше кеттик. Карыз берип аткан адамга биринчиден, карыз берген адам ойлонуп бериш керек да. Эгерде караңыз, карыз бергенде кээде важип болот, кээде макру болот, кээде арам болот, кээде мубах болот. Берген кишиге. Эгерде аргасыз ушундай кыйналып калган болсо, ошол убакта карыз сурады, сизде бар, сизге важип болуп калат. Карыз берип туруу важип болуп калат. Тиги көрүп атасыз да, абалынчы. Бербей койсоңуз өлүп деле калышы мүмкүн. Жок, өзү карыз берип турсаң, өзү жөн эле жардам беришиңиз керек эле. Бирок сизден карыз сурап атат, карыз берүү важип болот. Эгерде сиз билесиз, толук билесиз, же болбосо күмөнүңүздүн көпчүлүгү бул берген акчаңызды арамга, берген карызыңызды арамга сарптайт. Анда карыз берүү арам болот. Берсеңиз арамга сарптайт. Бергениңиз не болот экен? Карыз бергениңиз арам болот. Макруга сарптаса макру болот. Жөн эле эгерде кичине бизнес кылайын дедим эле, акча көбөйтөйүн дедим эле. Мубах дегенде берсең дагы, бербесең дагы өзүң ыктыярың деген сөз. Карыз берүүчүлөргө. Карыз алуучу кандай анан? Карыз берүүчү дагы шариятыбызда сооп. Карыз алган дагы алхамдулилlah сүннөт мустахаб бар. Зарылчылыктын учурунда пайгамбар салган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карызга сатып алган мындай дан, таам деп коет, бирок ошо дан деп. Бирок ошого бир жөөттөн алгандагы анын ордуна залог койгон. Сот барго кийген, ошосу залог койгон. Диран лаху дейт. Залогу бар, залогун койгон да. Иштара мин яхуд тааман. Андан кийин Алла субхана вараханаху, яни рахан деп коет, ошо залог койгон да, ошо залог бар. Насиятан сатып алган да. Мейли кандай болгон чакта да азыр айтып атканы, карыз алган кишичи. Охо, карыз алган киши биринчи кайтарып бере аласыңбы, анан ал. Кайтарып бере ала албасаң, алба. Кайтарып бере ала турган орду барбы? Кантип кайтарып бересиң? Эгин эгип койдум эле. Кой багып атам семирип, айлыгымды алам. Токто, орду барбы карызга? Анан ал.
Карызга алганда туугандар караңыздар, ал кажетini алсын. Кажетini алсын, зарылчылыгын алсын, тойга албасын. Аш-баш андайга шарият милдеттүү кылбаган нерсеге албасын. Өлгөн үстүнө gömгөн болуп карыз алып туруп анан кайра өмүр бою. Пайгамбар бул карыз дегенде бул капырлыкка жакындатып коет деген. Карыз не деген? Себеп дегенде мындай экен да. Карыз алган киши тияктан алдай деген. Жалган сүйлөй деген. Кыянат кыла деген. Кача деген. Ошон үчүн кандай? Күндүзү кордук, кечкурун кайгы дейт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча карыз албаш керек. Мүмкүн болушунча карыз албаш керек. Кимден болсун да, банктан деле албай эле коюң, насия кредит, адамдардан деле албай эле коюң. Өзүңүздөгү бар дүйнөңүздү оборот кылып, ошого каниет кылып, шүгүр кылып, кечкурун маза кылып уктаң. Тахажжудка туруп калсаңыз, нур үстүнөн нур, турбай калсаңыз, багымдатка барың. Мына, күндүз эч кимдин алдында жер карабай, тияктан келсе качып кетпей. Же болсо дагы анан шайтан ар нерсе кылып, будан көрөк давай, жашоону эмне кыласың, секир ана дарыяга деп. Уланганча ушундай кылып атпайбы аны? Нарын дарыясына секиртип атпайбы? Качып бул жактан Россияда бул жүрөр эмне болсун? Кичине иманы бар го, ону ойлонгондор, иманы жок, же болсо иманы алсыздарга бар го. Карыз маселеси. Анан кийин карап туруңуздар токсондар. Карыз берип аткан адам мейли. Ал жактан таксыр, мен карыз берейин, болуптур. Залог коюп коесузбу? Алса болот. Залог. Кепил барбы? Кок сиз бербей койсоңуз, бербей калсаңыз, ким берет? Сиз бересизби? Кепилдик өтөсүзбү? Кепилдер болот. Күбө барбы хотя бы уят айбирге чыдай турган? Мына ким, өкүл атаңызбы, кайнатаңызбы, ким мыналар? 1,5 барбы мындай? Алым барбы, дамыла барбы? Сизге мындай күбөлүк бергенге. Хотя ушулардын көзүнчө алдым эле деп ол шайтанды да кичине кага турган болушуңуз керек да. Шайтан айтат, бербей эле кой, жүрө бер. Мына экөөнүн айбири бар, мен го өзү конченныймын, бербейм. Бирок мына эки адам бар, мен кантип бербей коеюн? Күбө барбы депчи? Андан кийин анан дагы васика деп коет, китаба, кол коюу. Азыр биз кандай? Мен тааныбайсың, 11 жыл чок окуп атып мектепте. Эми көргөндөй болтаса бере да жөн эле. Ал болбойт ал. Сен аны жаман көрбө. Бул шарият. Эгерде жазып берип кой десе, с удовольствием жазып берип кой. Наоборот, сен айтып коюшуң керек. Мен жазып берип коеюн деп. Жазып берип коюн деп. Бул эмне? Алла Тааланын алдында күбөлүккө дагы сизге карыз төлөгөнгө, бул жардам таксыр сизгечи. Эгерде түшүнсөңүз да, эгерде ниетиңиз мурда эле бузулган болсо, эптеп, будан эмне акчасы азбы? Ал бул мурда эле арам ойдо, арам жегенге таяр болсо, анда бул жазбайт ал. Эмне көрө жазылдыр? Эртеге да проблема кылып анан ар кандай сот поттошуп жүрөмбү деп, Карызды алгандан кийин туугандар, карызды алганда канчалык сиз кайгырып, пикирленип, аракет кылдыңызбы? Кайтарууда 10 эсе ошондой болуш керек. 10 эсе. Сиз азыр карыз алганда күн сайын келип атаса, күн сайын сурап атасыз, ар жерден жолуп атасыз. Канча кичпейилсиз. Карызды кайтарууда ондан 10 эсе кичпейил болуң. 10 эсе жүгүрүң. Бизге тескерте болуп атпайбы? Мурда айтып калат эле, колуң менен бергенди путуң менен аласың. Путуң менен да ала албайсың азыр. Чүнкү путуң менен да азыр ала албайсың. Тилиң менен алышың мүмкүн, өзүң айтып. Алгандай болуп атам, алайын деп атам, болуп калайын деп атат деп, өзүң успокоить этишиң мүмкүн. Ошон үчүн азыр мамиле кылганда өзгөчө мусулмандар, туугандар, куда сөөктөр, мына намаз окугандар, даватка чыккандар, ажылар, өзгөчө туугандар, мына мамилени кылбасак, исламды да кичине сүйгөтүп алабыз да. Жаманаттуу кылып алабыз. Бирөө сөгүшү мүмкүн, сен мечитиң, намазың деши мүмкүн. Сен ушул ажылыгың, даватың, сакалың деши мүмкүн. Туурабы? Ошого ким алып барып атат? Болсо сакалдын андай мамилеге тиешеси жок эле анын. Буну сөгө турган, буну тилдей турган. Исламдын эч кандай мамилеси жок эле. Мечиттин, ажылыктын умуран. Бирок кандай болуп калып атат? Ошон үчүн туугандар, эч кандай жаман көрбөй, жазып алдыңбы? Алгандан кийин таксиге отурган токтот.
пепси кола ичкенди токтот, шашлык заказ бергенди токтот, ашыкча дагы кийим алып кийгенди, спортивка кроссовканы жаңылап коеюн дегенди токтот. Токто, сен мойнунда карыз барбы? Бисмилла, бисмилла, бисмилла. Кичинеден топтоп болсун. Алла сени көрүп турат, аракетиң барбы жокпу? Берейин деген. Анда алхамдулилlah Таалам жардам берет. Дуасын дагы оку, мээнет дагы кыл. Иншалла, исрап дагы кылба. Кудай кааласа тез кутулуп кетесиң. Карыз маселеси, соода маселеси кандай? Бирок ушул учурда бердим, азыр алдым, анда жазбай деле койсоң болот. Бирок бир убакытка берсең жазсаң болот. Ана мындай эстегенде. Карызды Усман таксыр менен сурап келди. 6 айга карыз берип туруңузчу. $1000. Боптур. Кеттик, жаздык таяк бияк. Бердим 6 айга. 2 күндөн кийин мага $1000 керек болуп калды. Таксыр, $1000 бериң десем, акым бар. Никене? 6 ай болу элек го дегенге бунун акысы жок. Жакшы угуп алыңыздар. Бир болот биздин фик илимдеринде дайын деп коет, карыз деп коет. Эки тең эле бизде карыз деп которулат, бирок кээде мындай. Бул мага карыз, китептин акчасын карыз. Китеп алганмын да будан. То есть менен китеп алды, акчасын бериш керек да. Ушуга мөөнөттөн мурда сураганга акым жок. Түшүнөсүңөрбү? Мөөнөттөн мурда сураганга акым жок да. Бул мамиледен кеткен эле да. Мен берген эмес элем мындайчы. Буну кичине ушундай айырмалыгы бар. Ошон үчүн туугандар, карыз маселесинде биз өтө кылдаттуу мамиле кылайлы. Карызды берүүгө мүмкүнчүлүк болуп туруп дагы бербей, какшатып, тажатып, алдап кылып, матал буда коет мунучу. Бул эмне деген? Зулум деген. Күн сайын зулумдуктун күнөөсүн алат. Кокусунан көз жумуп калса, Аллаху акбар. Карызды туугандар жаман нерсе бул. Кудайым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыздын жаназасын окубаган учурлар болгон. Өзүңөр окугула деген учурлар болгон. Албетте карызда да бир нерсе бар. Карыз берип атасың. Ошону бир кызматка алып, кызмат кылдыртып, машинеңи берип тур, айдап турайын. Же мына кирпичти тияка жыйып кой. Же мына катты жазып берип кой, анда мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Куллу кардин жарра наф'ан фахуа риба. Кайсы карыз болбосун, пайда тартып келсечи, ошо сүткорлук деген. Ошо сүткорлук деген. Карызды бердиңизби, чистый бериңиз болду. Андан пайдаланбаңыз. Алда карыз алгандан кийин белек бербесин сизге. Карызды төгүп биткенден кийин анан белегин алып келе берсин калашынча. Карызга чейин, карызды бергенге чейин белек алып келсе, ушунун баардыгы сүткор. Бизде көбүнчө ушундай го. Bunun arkasında çoğun mesele жатат. Çoğun mesele жатат. Ошон үчүн туугандар, эч качан эме кылбаш керек мындай кылып туруп, белеген алып. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх Куфада бирөөгө карыз берген экен, карыз бербей, ошо күндө да ушундай адамдар бар экен да. Анан үйүнө барыптыр. Күн ысык, чак түш. Үйүнө барып, карызын долайын деп барса. Эми көлөкө баш калкалай турган жер жок экен да. Үйүнүн гана көлөкөсү бар экен. Күн тийип турат берде көлөкөсү. Ушу көлөкөсүнө да отурган эмес экен да. Ушу мен карыз берип, үйүнүн көлөкөсүнөн пайдаланып калбайын, сүткорлук болуп калбасын деп. Мынандай адамдар имам болгон да. Ошонун мазхабын кармап кетипбиз да биз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн иншалла нары карыздан бергенден кийин пайда тартпасын. Албетте, эми карап тур. Карыз берүүчүгө шарт, шарият шарт койгон. Намек кылба, үмүт кылба, тилиң менен да кайтпа, мынча бересиң, мынча кайтарып бересиң депчи. Андан пайдаланба. Бирок карыз алуучуга эмне деген шарият? Жакшылап кайтарып бер деген. Кантип? Алганыңдан көбүрөөк кылып бер деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна хияран нас ахсанухум qaдаан." Адамдардын эң жакшысы кайтарып берип атканда чырайлуу кайтарып бергени. Түшүнүктүбү? Ал мааниси кандай чырайлуу кайтарып бергени? Мисалы $1000 алдым эле. Буда үмүт деле жок, бул шарт деле койгон жок. Просто мен өзүмдүн совесть. Авириме. Ушунча машалла, Алла разы болсун, мага жардам берди. Азыр колумдан келип атабы? 1100 кылып берип кой. 1200 кылып берип кой. Жакшы кылып кайтарып берип кой. Мына мамиле. Жоксо сизден ошо ойлонуп жүрүп, кандай болбосун ушуга жакшылык кылды мага, эч кандай шарт кылбастан туруп. Мен да бир кызматын кылып коеюн деп жүрүңүз да. Аракет кылабыз иншалла.